Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз Алай районунун Арпатектир айылынын тургундары инибиз Рахманберди уулу Төлөгөндүн Ошто Райым Матраимовдун жандоочулары Кылыч Саркарбаев, Нурбек Райымбеков, Мунар Матраимовдор тарабынан коркутуу, үркүтүү болуп жатканына кабатырланып жатабыз. Төлөгөн биздин айылдын сыймыгы, спортсмен жигит, Кыргызстандын желегин желбиретип жүрөт. Урматтуу Сооронбай Шарипович, ушул ишти өз көзөмөлүңүзгө алууңузду сурайбыз. Айылдын аксакалдарынын атынан өкүлдөр келишкен. Ушул аксакалдар сиздин кабыл алууңузду сурап жатышат. Убактыңыз болсо, ушул аксакалдарды кабыл алып, көйгөйлөрүн угуп, ушул жигитибизди жакшы териштирип берсеңиз. Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, мен Кимсанов Эмирбек. Сизге кайрылуумдун себеби азыр Кыргызстанда болуп жаткан окуялар таң калтырат. Матраимовдор Кыргызстандын мыйзамын кандайдыр бир жолдор менен сатып алганбы, же Матраимовдорго мыйзам иштебейби, Кыргызстанды өзү каалагандай калчап, өзү билемдикке салып каалагандай мыйзамды өзүнө жазып алган сыяктуу. Ушуга байланыштуу менин бир тууган байкем Кимсанов Эмилбек Жаныбековичке ушул жылдын январь айынан баштап Эмил байкеме Райым Матраимов мага иште деп иш сунуштаган. Менин байкем Райымдын коррупционный иштерине аралашпайм деп баш тарткандан кийин Матраимовдордун үй бүлөсү тарабынан ар кандай кысымдар, коркутуулар болуп жатат. Жана Райым мага иштебесең сени каматам же өлтүрөм деген коркутуулар болуп жатат. Бир тууган байкем Эмилбек ошого байланыштуу аргасыздан сырт жакта жүрөт. Жана ошондой эле кече жакынкы арада Матраимовдордун үй бүлөсү тарабынан байкем Эмилбектин үйүнө милиция кызматкерлери жана бандиттер жөнөтүлүп, жеңемди сабап кетишкени анык болду. Толук видео съемка далилдери бар. Андан сырткары үй бүлөбүздө Матраимовдор тараптан Матраимов тараптан коркутуулар болуп жатат, өлтүрөм дегенге чейин барышты. Ошол себептен байкемдин үй бүлөсү аргасыздан ар кайсы жерде бекинип жүргөнгө айласыз болуп жатат. Байкем 2018 жылы өз каалоосу менен жумуштан кеткен. Райымдардын коррупционный схемасына кошулбайм деп. Себеби байкем ар намыстуу Кыргызстандын элине, жерине күйгөн патриот адам, жогорку билимдүү, 3 кызыл диплому бар, өзүнүн кызматтык ишин аябай так билген жана так аткарган кызматкерлердин бири болчу. Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, ушуга байланыштуу кайрылуумду өз көзөмөлүңүзгө алып, акыйкат жана ак карап берүүңүздү суранам. Себеби ар бир кыргыз жараны сизге ишенип, сиз өзүндөрүнүн коопсуздугун сиздин колуңузга тапшырып, сизди шайлаган. Ошол себептерден сизге кайрылып, ушул маселени өз көзөмөлүңүзгө алып, ак жана акыйкат чечип берүүңүздү суранам. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз бүгүн кандай мыйзамсыз өлкөдө жашап атканыбызды түшүнбөй калдык. Ошто түштүк чергесинде Матраимовдордун үй бүлөсүнөн, Матраимовдордун кланынан коркуп жашап калдык. Себеби 5-6 ай мурда мени бутума Райымбеков, Нурбектин балдары атып кетишкен. Травматический пистолет менен больницага жатып, заявление жазсам, өзүңөн көр дешкенден жазбадым. Кийин 1 ай 2 ай өтпөй Саркарбаев Кылыч автомат менен бутума атып, анда дагы больницага жатып, анда дагы больницага келип, Райымбеков, Мунарбек менен Саркарбаев Кылыч келип, башыма пистолетти кап коркутушуп, өзүм каматабыз, жазсаң өлтүрөбүз дегенден анда дагы жазбадым. Эми 1-2 ай өтүп, 3-4 ай өткөндөн кийин ушундай балтакчан өзүм зорго жүрсөм, Райымбеков, Нурбек келип, 5-6 баласы менен келип мени чабып кетишти. Мындан бул жака Ошто жашоо кыйын болуп калды биз үчүн. Азыр эми Кимсанов Эмил акенин жана менин үстүмөн иш козготуп, каматабыз деп жатышат. Чындык каякта экенин түшүнбөй калдык.
урматтуу Сооронбай Шарипович, ушул кайрылууну сизге кайрылып жатам. Ушуга өзүңүз бир чара көрүп бербесеңиздер, жашоо кыйын болуп калды. Бул ичине резонанс болуп кетти окшойт. Билбейм мен кимдер кылып атам. Бул жерде андай болгон эмес. Бул жерде экөөбүздүн ага инелик мамилебиз бар. Эми окуя боюнча айтып кетсем, мен чалгам, жөн эле чай ичебиз деп эле чалгам. 21 күнү кечинде келбей ал үйүнө бар, ошо берик жанындагы Алтынбек, Бекболот деген өзүнүн инелерибиз бар, ошолор келишкен. Келип кичине сүйлөшүп отурганбыз машинада. Анан ошол маалда Бекболот эме таап алыптыр, тапанча таап алды. Мына көрүп бербейсизби, мен эмне болсо сотрудникмин да мурда бывший. Көрүп бербейсиздер, көрүп атып өзүм эме кылып атып, ичинде заражать этилген боюнча экен эле. Ошол жерден өзүм басып алдым. Мына жакта саныма басып алгам да. Ошол боюнча эле кийин больницага алып келишиптир. Больницага алып келишти, өзүм деле билдим. Ошо кийин Бекболоттор кеткен. Ошондон эле көп ар ким ар жак бер жак кылып ар кандай ушактарды чыгарып кандай кылып атышат. Биздин мамилебиз жакшы эле. Кылыч экөөбүздүн илгертен эле мамилебиз бар. Ага инелик. Азыр деле жакшы. Ортодо эле ушу бир-эки фейковый аккаунттар менен бузуп атышабы, эмне кылып атышат. Ушундай эле нерсе. Ошо эми токтор жерин айтып ошо. Это полный бред. Это то, что можно сказать. И ну, как-то более раскрыто ответить можете? Следствие болгон, следствияны көргөзмө берген. Ошондой эле барабыз. Ал жерде эч кандай текшерүү өткөрүлбөйт. Биринчиден мыйзам баардыгыга бирдей. Келсин, оочный ставка кылайлы. Бул боюнча мен сурак берген. Төлөгөн менин иним болот, анын баардыгы билет. Ичине экенин биз өз тарбиялап бир залда чогулма чыкканбыз. Ошто спортчулардан сурасаңар да болот. А вот после вот этого видеообращения вас куда-то в следственные органы или какие-то оперативные сотрудники не вызывали там для беседы или для разъяснения? А уже вызвали, да? Ага. Вы туда как едете? С адвокатом или как? Или сами? Адвокат менен барам го дейм. Азыр прямо түштөн кийин азыр жерден чыгып барабыз. Вас насколько туда вызвали? Эртең менен чакырам, мен мероприятиям бар эле бул спорт иш-чаралар, ошол боюнча кармалып келебиз. Дагы азыр бүткүлө керек мени. Билбейм, бирөөнүн кызыкчылыгы дейм. Мен жеке оюм да. Бирөөнүн баардыгы тааныш, биздин Кыргызстан чемпион болуп жүргөн агайындар. Неге бирөөнүн кызыкчылыгы дейм. Бирөөнүн кызыкчылыгы. Эми Райымбек Исмаиловичти как кыргыздардын жигиттерин, спортсмендерди колдоо инсандарды тааный, сыйлайт. Ну, не больше вы никак не связаны, ни какие-то родственные связи, ни... Жок, родственный мамилебиз. 14 февралда спортчу Төлөгөн Рахманберди уулунун президентке видео кайрылуусу жарыяланды. Кайрылуу Facebook социалдык тармак аркылуу мамлекеттик бажы кызматынын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсановго таандык экени айтылган баракча аркылуу жарыяланган. Анда Ошто түштүк жергесинде Матраимовдордун кланынан коркуп жашап калдык деген мазмунду камтыйт. Анда Рахманберди уулу спорт комитетинин башчысы Кылыч Саркарбаев жана Нурбек Райымбеков баштаган топ ок атып, бул тууралуу ооз ачсаң, сенин жана Эмилбек Кимсановдун үстүнөн иш козготуп каматабыз деп коркутушканын айткан. Нурбек Райымбеков бул иш боюнча кылмышка шектүү катары кармалгандардын бири. Азаттык Кылычбек Саркарбаевден, Нурбек Райымбековдун жакындарынан жана кайрылууда ат аталып жаткан Матраимовдордон азырынча комментарий ала алган жок. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков Рахманберди уулунун президентке кайрылуусу негизсиз деп маалымат таратты. Милиция Рахманберди уулу тергөөдө жалган көрсөтмө берип, арыз жазуудан баш тартып, ишти татаалдаштырып келгендигин жөн айтууда. Басма сөз катчысынын айтымында Рахманберди уулуна
карата 29 январда бир нече адамдын кол салуусу боюнча иш козголуп, териштирүү башталганын, бирок Рахманберди уулу көрсөтмө берүүдөн жана арыз жазуудан баш тарткан. Ош облустук милициясы Саркарбаев 2019 жылдын 22 сентябрында Ош шаарына жакын Фуркат айылында мурдагы милиция кызматкери эрежесиз мушташ чебери Төлөгөн Рахманберди уулуна аткан деген маалымат тараган. Кийин Рахманберди уулу өзүнө өзү атып алганын айтып чыккан. Бул иш сотко чейин көндүрүшкө алынып, териштирүү жүрүүдө. Саркарбаев Ош мэриясынын спорт комитетинин 2015 жылдан бери башкарат. Буга чейин мамлекеттик байжы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун РМ спорт клубунда машыгып келген. Мэриядан Саркарбаевди элеген кызматынан кетирүү боюнча иш караларын билдиришти. Нурбек Райымбеков Кара Суу районундагы Сабайлы айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидиновдун бир тууган иниси. Ал буга чейин каракчылык боюнча кармалган. Маалымат булагы Азаттык KG.